Жалпы катталуучуларга салам айтабыз. Бүгүн дагы бир жашы бир маек орун алганы турат десек дагы болот. Жашы бир талантты сиздерге тааныштыруунун астында турабыз. Алгач каарманыбызды тааныштырардан мурда видеодон көрүп таанышып алыңыз, андан соң маегибизди улантабыз. Жарашкалачы кайтадан атаке апа жашсыңар. Саламатсыңбы Акмарал, кандайсың? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн сени биздин көрүүчүлөргө кененирээк тааныштырганга аракет жасайбыз. Кандай жүрөсүң? Чоң рахмат. Кудайга шүгүр, жакшы, баары тең. Кел биздин көрүүчүлөргө кененирээк өзүңдү тааныштыра кет. Кайсыл жактан болосуң? Айтып тааныштыра кет, андан соң улантайлы. Чоң рахмат. Мен Эркинбек кызы Акмарал. 17 жаштамын, Нарын шаарынан болом. Ошол өзүңүздөр төмөндө айтып өткөндөй, Бишкек шаарында азыр 1-курста окуп атам. 9-классты бүтүп тапшырдың, э? Ооба, 9-классты бүтүп, бул жака Бишкекке келип, анан азыркы учурда окуп аткан жүрөбүз. Анан сен тартылган акыркы жаңы көч тасмасынан көрдүм. Негизи ал киного кандай болуп тартылып калдың? Жаңы көч тасмасына өзүм баягы бул тасманын идеясынын автору Мамбет Асан Ибраев. Анан ошол Мамбет Асан устазыбыз менен эле байланышта болуп жүрүп эле анан ошол киного тартылып калдым. Буюрса жакшы чыкты, кинобуз аябай кубанып, аябай сүйүнүп атабыз. Менин биринчи дебютум, биринчи кином. Жарык көргөндө башкача сезимдер болот экен, чынында. Ошол. Демек, кастинг болгон жок? Жок, бул жакка кастинг болгон жок. Өздөрү баягы ролго тандап, анан алышты. Анткени мен бул чөйрө менен баягы көп өзүңүздөр билгендей ажырашпагылачы эмесин дагы, ценкасын дагы ошол чөйрө менен койгонбуз. Анан ошондон улам эле ошол ролго туш келип калдым. Анын киного тартылган кандай экенин жакты? Киного тартылган эми аябай чынында башкача болот экенсиң. Өзүң баягы ырдап жүрүп, анан кайра ушундай бир камера алдыңа келип калса эле башкача дагы мындай сезимдер болот экен, чынында. Кантип аткарып, ушул жерде өзүмдү актриса катары да сынап көрдүм. Ошол аябай жакты, мага жакшы болду. Чынында киного тартылгандагы аябай бир өзгөчө талант, өзгөчө нерсе экен. Канча убакыт тартылды кино? Кино чынында Нарында тартылды, э? Нарында, Нарын Атбашыда жаңы көч айылында тартылып бүттү. Кинонун аталышы дагы бирден бир себеби жаңы көч айылында тартылгандыгында. Ошол негизи бул баягы 1 айдай убакытта тартылды окшойт. 1 айдай убакытта, 1,5 ай болуп калды окшойт. Тасмадагы образың бир кишинин жүрөгүн оорутчу образдардын бири экен да. Анан өзүңө жактыбы образ? Образ өзүмө жакты. Себеби адамдарга таасир калтыра турган образ болуп аткандан кийин чынында өзүмө жакты аябай. Анан негизи ушу кинодогу образым окуучу кыз да. Анан эң баягы ыйлатчу жери бул менин кинодогу ошол атам каза болгон кездеги ыйлаганым. Элдин баары баягы азыр кино бүткөндөн кийин кинону көргөндөр таң калып атышат. Чынында дагы ишенип алып, баягы сенин жашооңо тиешеси барбы, кандай эмне болуп тартылдың, мүмкүн чын эле жашооңдо ушундай болгон чыгар деп мен да сурайын деп аткам. Бул ажырашпагыч сыяктуу эле, жашоомо эч кандай тиешеси жок, байланышы жок. Бул жөн гана роль, бул жөн гана тартылган нерсе. Айтышат го, эгерде сен бир нерсени аткарып атканда сен башыңдан өтсө ошол роль өз максатына жетет депчи. Анан өзүңдүн башыңдан өтпөсө анан кандай кыйналган жоксуңбу негизи тартылып атканда, аткарып атканда? Аткарып атканда эми чынында ушул ыйлаган эпизодумда баягы өзүмдү аябай андан мурда бир жарым сааттай убакыт мурда кичине өзүмдү баягы даярдадым, кичине болсо дагы.
даярдап жакшы аткарайын, жеткирейин, көрүүчүлөргө жетсин деп аябай өзүм даярдаганым эсимде. Ошол бирок аябай деле оор болгон жок чынында. Өзүм баягы даярданып, чын ниетим менен аткарганым үчүн аябай мындай кубануу менен, сүйүнүү менен аткардым. Ошондуктан мага жеңил болду деп ойлойм да. Айтып калышат, ушул тасмадагы роль ушул жашоомо өзүнүн бир таасирин тийгизди депчи. Анан сен дагы мындай аткарган ролдоруңдун көпчүлүк бөлүгү эмес, баары эле ушул бир ыйлаган, бир кайгылуу образдарды аласың да. Анан ушул үйдөн ата энең же болбосо жакындарың тарабынан мындай ролдордон чык деген учурлар болобу? Жашооңо таасир этип калбасын депчи. Негизи менин ата энем, бир туугандарым, жакындарым талантымды алаканына салып бөпөлөп турушат чынында. Анан албетте баягы ата энем ушундай ар бир эле ата эне баласынын ыйлаганын көргүсү келбейт да. Анан бирок чынында үйдөгүлөр түшүнөт бул ролдорду дагы, бул нерселерди дагы. Өзүм ролдо ушундай нерселерди аткарганым менен жашоодо күлүп жүргөнгө аракет кылам баардык учурда, баардык ситуацияларда. Анан бул нерсеге эми баягы үйдөгүлөрдүн көз карашы чынында баягы аябай ыйлап турсуң деген сөздөр угулду. Үйдө ыйлап турсуң деп айтышты. Ошол анан андай деле болбойт го дейм үйдө. Андай деле болбойт, тескерисинче мени колдоп турушат, киного бар, тияка бар, сабакка бар деп. Бир туугандарым дагы, ата энем дагы баардыгы тең тим эле менден дагы аябай аракет кылып, эки жакка мотивация берип ошентип турушат үйдөгүлөр. Видеолоруңду көрүп, астынан комментарийлерди окуп көрсөм, жазышыптыр да, аябай кичинекей болсо дагы чоң кыздардай болуп жүрөт экен. Мүмкүн ошол ролдоруң таасир береттир, Мүмкүн деп ойлойм. 17 жаштагы болсо дагы мындай бир чоң кыздардай болуп сүйлөйт экен деп айтып калышат да, ошо ролдоруң таасир берет болуш керек деп ойлоп калдым. Рахмат, комплименттерге да рахмат. Ролдор кээ бир учурларда таасир берет чынында. Ролдорум, аткарган нерселерим, ырларым чынында. Өзүм баягы ушундай ырларды, жай ырларды укканды, ошол нерселерди аткаргандан аябай чынында рахат алам. Анан ролдорум дагы албетте ушул токтоо кыздардын ролу болуп аткандан кийин алар да таасир берет, бирок өзүмдүн мүмкүн жүрүшүм ушундай болгон чыгар. Интернет желесинен ошондой эле TikTok'тон дагы издеп көрдүм. Жок экенсиң. Инстаграмда дагы активдүү колдонуучулардын катарын толуктабайт экенсиң. Анан эмнеге азыр жаштардын баары эле TikTok, Instagram өзгөчө сен курактагылардын баары эле Instagram менен TikTok'то отурушуп, мындай өздөрүнө контент жасашып, активдүү колдонуучулардын катарын толукташат. Анан сен эмнеге андай жок? Кызыкпайсыңбы же? Негизи өзүм TikTok желесине кызыкпайм чынында. Эми жакшы нерселерди тапса болот чыгар. Бул нерседен ар бир нерседен жакшы нерсесин караса болот да. Анан TikTok'ко кандайдыр бир башкача нерселерде мындай көп кызыкпасам керек ошол жакачы. Анан бирок Instagram'да буюрса азыр кичине болсо дагы активдүүлүк көбөйтүп чыгарып келдим акырындан да. Аябай көп тартпай элем, чында мойнума алам, бирок ошол көп чыгарбай эле ушундай да окшойм. Буюрса чыгарып, жакшы ырларды катталуучуларга тартуулаганга аракет кылам. Марал, анда кел биздин көрүүчүлөргө жакшы бир чыгарма аткарып бер, андан кийин маегибизди уланталы. Сөз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Негизи көпчүлүктүн суроосу боюнча Жакшынакайым деген чыгарманы аткарып берейин. Сөзүн далайдын сууларда яккан күндү
сезимим жыргап күлүңдөп жүзүм сенин алып келчүңү жолду караймын жакшына кайым жарык деп элесиң жан дүйнө менен неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң качан келесиң кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүн демин карагым келип караның издеп карайып барады көздөрүм менен жакшына кайым жарык деп элесиң жан дүйнө менен неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң качан келесиң качан келесиң качан келесиң Рахмат Акмарал, өзгөчө үнүң бар экен. Анын комузду кантип үйрөнүп калдың? Негизи канча жашыңан бери бул комуз чертип келесиң? Өзүм комузду негизи 11-10 жаштарымда үйрөнгөм. 7 жыл болду. 7 жыл. Биринчи ушул комузду колума карматып, шилтегенди үйрөткөн менин апам. Апам ушул эсимде бир конкурска барган кезибизде комуз менен ырдашка туура келип калган. Анан аккомпаниатор болуп апам чертип берейин десе, ал шартка туура келбегендиктен анан апам өзүмө үйрөтүп баштаган. Ошол эле күндөрү, ошол эле саатта өзүмө үйрөтүп, анан ошондо биринчи ырдап чыккам. Эми аябай пас эле эме черткем да, ошондочу пас чертип, анан бирок ырдап чыккам. Ошол жерден эле үйрөнүп. Ооба, ошол жерден апам өзү ырдайт. Үйдө негизи баардык ырдашат. Үйдө апам ырдайт, атам ырдайт, атамдын карындаштары ырдайт, апам жактан да ырдашат. Баягы эки жактан келген да талант. Анан апам ошол муну бас, бул колуңду бас, сөмөйдү, ортоңду, чыпалак ушинтип үйрөткөн. Негизи эле тойлорго чыгып атасыңбы азыр? Тойлорго чакыруу түшүп, ушундай болобу? Негизи тойлорго чакыруу түшөт, бирок бардык жерде өзүмдүн убактымды карайм. Убактыма карап, сабакка туш келбесин деп, же болбосо ушундай нерселерди карайм көбүнчө. Анан бирок көбү баягы заказ менен чыгып каласыңбы деп сурагандар да болот, бирок убактыма карайм. Бирок баягы тааныштарга, өзүмдүн жакындарыма чыгып бергенге дайым даярмын. Чоң рахмат Акмарал, сага чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Бардыгыңыздардын куттуу Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Сиздердин дагы жамаатыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биз болсо коштошобуз, сүйүктүү көрүүчү. Дагы бир жакшы бир маектерден жолукканча аман туруңуздар.